Бүгүнкү видеодо долларга катылган шайтандын символдору, акчаны ким басып чыгарарын, өлкөдө акча чыгарууга кимдин укугу бар экендигин, улуттук банк, федералдык резерв системасы кандай экендиги, насыя алгандардын пайдасы, Кеннединин өлүмү, карыз пирамидасы, массондор, Ротшильдтер жана Рокфеллерлер ким деген суроого жөнөкөй түшүндүрмө бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен проект Раян, кызыктын баары алдыда, аягына чейин биз менен болуңуздар. Көпчүлүк адамдар акчаны мамлекет чыгарат деп ойлойт, бирок чындыгында андай эмес. Акча чыгарууну коммерциялык организациялар көзөмөлдөйт. Мисалга, АКШнын улуттук валютасын чыгаруу укугуна федералдык резерв системасы ээ. Бул АКШнын 12 менчик банктары тарабынан түзүлгөн система. Бирок дайым эле мындай болгон эмес. Акчага ээ болуш үчүн банкирлер жүздөгөн жылдар бою эмгектенишкен. 18-кылымда эле банкирлер династиясынын негиздөөчүсү Майер Амшель Ротшильд мага өлкөдөгү акча маселесин көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берсеңиз, анын мыйзамдарын ким жазса дагы мага баары бир деп айткан сөзү бар. Бирок мындай афераны жасаш оңой болгон эмес. Булардын идеясы акча чыгарган банкты негиздеп, андан соң кайра мамлекетке процент менен акча бериш керек эле. А банктын менчик экенин эл билбеш үчүн федералдык деп аташкан. 1913 жылдын 23 декабрында АКШнын конгрессмендеринин көпчүлүгү жаңы жылдык каникулда эс алып жүргөн убакта банкирлерге акча чыгаруучу укукту бере турчу президент Вудро Вилсон тарабынан кол коюлуп мыйзам кабыл алынган. Кийинчерээк Вилсон өкүнүп, мен кокустан өлкөнүн келечегин талкалап алдым деген сөзү бар. 1944 жылы банкирлер дүйнөгө ээ болууга көз сала башташканда Бреттон Вуд келишимин кабыл алышкан. Келишимдин негизги жобосу доллар алтын менен эсептелинбейт деген эле. Натыйжада доллар алтын сыяктуу дүйнөлүк валюта статусуна ээ болуп, а банкирлер болсо каалашынча сумманы басып чыгаруучу укукка ээ болгон. А бул көпчүлүк мамлекеттердин акча чыгаруу укугунан кол жууп, банкирлердин монополисттерге айланышына алып келген. Биз өмүр бою карызбыз. Эмнеге дешиңер мүмкүн. Мисалга, мамлекетке 100 миллиард доллар керек дейли. Бул сумманы алыш үчүн мамлекет дүйнөлүк банктарга кайрылып акча сурайт да, кепилдикке вексилдерди калтырат. Ушул жерден каша башталат. Эмнеге дегенде 5% же 5 миллиард нактылай жок. Анткени басып чыгарылган эмес. Мамлекет үчүн эки эле жол калат. Же күрөөгө калтырган нерсени ташташ керек, же кайра кредит алыш керек. Мамлекет кредиттен кутулуш үчүн ушундай эле схема менен кайра кичи банктарга кредит бере баштайт. А банктардан сиздер менен биз алабыз. Ар бир айлампа сайын кредиттин пайызы өсө берет, дүйнө элинин күндөн күнгө жакыр болушуна алып келет. Тарыхта бул системадан элди кутказам деген адамдар да кездешкен. Мисалга Джон Кеннеди. Кеннеди 1963 жылдын 3-июнунда менчик басмакананы демонтаж кылуу планын баштап, АКШга акча чыгаруу укугун берчү 111-10 приказына кол койгон. Бул өз учурунда банкирлер үчүн чоң коркунуч жараткан. Бир нече айдан кийин, тактап айтканда 1963 жылдын 22 ноябрында Кеннеди өлтүрүлгөн. АКШнын андан кийинки президенти Линдон Джонсон биринчи кезекте эле Кеннединин приказын жокко чыгарган. Доллардын дүйнөдөгү биринчи валюта болгонунун себеби газ менен нефтини сатып алуу үчүн доллар менен төлөш керек. Убагында нефтинин запасы боюнча дүйнөдө экинчи орунду ээлеген Ирак 2000 жылдын 6 ноябрында доллардан баш тартып, евро менен эсептөөгө өткөн. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Америка Иракка согуш ачты. 2003 жылдын 5 июнунда кайра доллар менен эсептөөгө өттү. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта фонду 1960 жылдардан бери жакыр мамлекеттерге кредит берип келет. Колдон келишинче көп кредит берүү булардын негизги саясаты болуп эсептелет. Биз билгендей, мындай кредитти төлөө мүмкүн эмес. Натыйжада мамлекет өмүр бою карыз, элдери жакыр, карапайым калкка акча жетпейт. Мамлекеттер улуттук жана кең байлыктарын берүүгө мажбур. Булардын мамлекеттерге жардам деген сөзүн
экономикалык жактан мамлекетти өлтүрүү деп бааласак болот. Инфляция деген эмне? Жөнөкөй тил менен мамлекеттин товар оборотуна караганда көп чыгарылган акча. Мисалга, акчанын суммасы канча көп чыгарыла турган болсо, ошончолук баасы түшөт. 2008-жылы кризистин убагында ФРС эч кимге айтпастан 16 триллион доллар басып чыгарышкан. Андан соң өзлөрүнүн банктарына таратышкан. Алардын катарында Citigroup 2,5 триллион, Morgan Stanley 2 триллион 4 миллиард, Merrill Lynch 1 триллион 949 миллиард, Bank of America 1 триллион 344 миллиард, Barclays PLC 868 миллиард. Бул чыгарылган акча дүйнөдөгү ачарчылык маселесин жокко чыгарганга жетмек. Эми долларга катылган массондордун сырдуу символдоруна кезекти берели. Люцифердин белгилери. Бул жамааттын мүчөлөрү иллюминаттар деп аталат. Алар баардыгына үстөмдүк кылып, эрежелери менен буйруктарын орнотууга аракет кылышат. $1 банкнотту карасаңыз, бүркүттүн башындагы жылдызды көрө аласыз. Теоретиктер бул символду Сулаймандын мөөрү деп аташат. Гексаграмма Даджалдын, антихристтин сүлөкөтүнө карата колдонулган белги. Эмне үчүн бул белги шайтандын символу деп эсептелет? Бардыгы өтө жөнөкөй эле. Бул символдагы жылдыз 6 чекиттен, 6 буручтан, 6 сызыктан турат. Натыйжада 666 саны чыгат. Христиан дининде бул шайтандын саны деп эсептелет. Кичинекей мөөр же Люцифердин көзү. $1 купюранын арткы бетинде жайгашкан пирамиданы карайлы. Көпчүлүгүбүз Египеттик пирамида менен Американын кандай байланышы бар деп суроо берсек керек. Бул эч кандай логикага жатпайт. Пирамиданын үстүнкү бөлүгүндөгү көз массондордун кудайы, шайтандын же Даджалдын символу. Ал өзүнүн кулдарына 13 тепкичтен турган пирамиданын үстүнөн көз салып турат. Ал эми астындагы латын тилиндеги Novus Ordo Seclorum деген жазуу жаңы дүйнөлүк тартип дегенди түшүндүрөт. «13 саны же орустар айтмакчы чёртова дюжина. Люцифердин саны деп белгилүү болгон 13 саны $1 банкнотто 13 жолу кездешет. Бүркүттүн көкүрөгүндөгү желекте 13 тилке, бүркүт кармап турган пальма бутагында 13 жалбырак, бутакта 13 мөмө, ошол эле бүркүттүн башындагы 13 жылдыз, 13 баскычтуу пирамида, пирамиданын үстүндө жайгашкан сөздө 13 тамга, бүркүттүн үстүндө жайгашкан сөздө 13 тамга, 13 мончок мөөрдүн оң жак сол жак тарабында жайгаштырылган жана башкалар. Мындан тышкары массондорду негиздеген 13 үй-бүлөгө дагы таандык. Мисалга, Дюпонт, Ротшильд, Рокфеллер, Ананис, Барух. 11 сентябрдагы Америка Кошмо Штаттарындагы болгон кырсыкты баарыңар билесиңер. Эгер $5 купюраны ушундай тартипте бүктөсөңүз, Пентагон менен эгиздер небоскрепторун көрө аласыздар. А бүктөлгөн $10 купюраны карасаңыз, небоскрептордун бири өрттөнүп атат. Бүктөлгөн $20 Пентагон менен 2 мунара тең өрттөнүп атат. Бүктөлгөн $50 талкаланган небоскрепторду көрө аласыздар. Бул эмнени түшүндүрөт? Чын эле Американын бийлиги бул кырсыкка тиешеси барбы? Ардактуу бир туугандар, ардактуу достор, сиздерди алдыда дүйнөнү ким башкарат? Иллюминаттар менен массондор ким? Сатанисттердин кандай тиешеси бар? Шайтанга сыйынган дүйнөлүк жылдыздар, COVID-19 ким чыгарган? Жана башка ушул сыяктуу роликтер күтөт. Андыктан сиздерден суранып кетели. Каналга катталууну унутпаңыздар. Эгер колдон келсе социалдык тармактарга бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот. Сиздер менен проект Раян болду. Көрүшкөнчө.